Assalamu alaikum. Кандайсыңар достор? Эме жөнүндө айтып кетейин дедим эле. Аут жөнүндө, аут тууралуу. Көбү сурашат. Мындай суроолор болуп калат да. Эгер айдап баратып убактым бүтүп калса, паркинг таппай калсам, или ошол эле кезде жанагы паркингде турган жерде, паркинг эмес мындай жандай паркингге кире бериш жеринде или чыга бериш жеринде туруп калсам, анан бирөө жарым алдап калса, то есть эмени машинаны ошондо кандай кылыш керек? Аутка коюш керекпи же койбош керекпи? Ошол боюнча айдайынбы же странаны ачайынбы же ачпай эле айдайынбы деген вопростор болот ар кандайчы, ар кимдечи. Деле ошо жаңы келгенде эчтекени билбейсиң, келип акырын менен үйрөнөбүз да. Мондай кыргыз видеороликтер таппай, орустар бизден ар кандай айтат. Мен жеке оюм өзүмдүкүн айтып кетет элем. Мен биринчиден ошондой ситуация болбош үчүн желательно любой нерсени алдын ала эле мындай токтотконго болуп калат, все равночу. Кээде ночной смена болуп калат, кээде түштө ачып каласың. Түштө ачсаң, кайра кечке болсо 11-12лерде, 10дордо машинаны кайра токтотуш керек болуп калат да. Ошол кезде паркинг таппай кыйналасың, допустим, Австриядан, Германиядан паркинг табыш кыйыныраак. Ал кезде ошондой айла жок, андай эмеге токтотосуң. Съезд чыгып бараткан, парковкадан чыгып бараткан, кайра келип бараткан жактарга айла жок, туруп керек болуп калат да. Ошол кезде кандай кылабыз? Ошол кезде биринчиден заезд менен выездди коюп атканда тиги трейлердин аркасына сигнальный жилетти коюп коюш керек. Кыргызстанда бизде Дордойдо сатылат жандай. Онда өчүк күймөч, велосипеддин аркасыначы. Монто өчүк күйө турган. Ошондой алып койсоңор болот. 200 сом, 300 сом ушундай. Кыргызстандан келатканда ала келсеңер жакшы да. Аркасына коюп койсоңор, күйгүзүп койсоңор, өчүк күйүп турат. Ал сонун нерсе, ал наоборот жакшы нерсе да. Ошондой коюп койсоңор, аябай жакшы. Ал болбосо сигнальный жилет коюп коюш керек. Прицептин аркасына. И могу күзгө коюп коюш керек. Эмегечи, водительский күзгөгө тоже сигнальный жилет коюп коюш керек. Ошол кезде аларды койбой или все равно бирөөгө мешать этип, габарит келип калып алыш керек болуп калса, кандай кыласыздар ал кезде? Допустим, 8 саат туруптуңуздар, и 8 сааттан срыв кылыш керек паузаны. Ошол кезде машинаны оталдырасыздар, мындай машина турган кезде эле машинаны оталдырып, айдап наркы ичке чейин, паркингге чейин кирип, кайра өчүрсөздөр, автоматтык кроватка турат. Все ошол боюнча калтырып коесуздар. Токтотор менен сразу распечатканы чыгарасыздар. Распечаткага ситуацияны жазасыздар. Ушундай координатын жазып коесуздар. Ушун координатынчы турган жерде Google'га кирип эле бассаңыздар, координатын берет. Координат алып эле ушундай координатта ушундай габарит келип калды. Габаритке мешать эткен учурда машинаны срыв кылганга туура келди деп туруп эле жазып, распечатканын бетине эле числосун, фамилиясын жазасыз. Фамилияңыз менен кол коюп коесуз болду. И координатын жазып туруп эле дайын жерге коюп коесуздар. 1 айга 28 күн дейт, 1 ай коюп койсуздар. Жүрө берет да, жакшы. И ошентип ошондой ситуацияда ошондой кылыш керек да. Анан көбү айтышат, ошол кезде аутка коюп, чипти чыгарып коюп, айдап барып коюп койсоң эчтеке болбойт депчи. Ал болот, ал нарушение, ал катуу нарушение да, чеп жанага караганчачы. Бирок мындай нерсени
кылбаганга аракет кылыш керек да, мындай паркинг табыш керек, желательно. Паркинг кем болгону жакшы, болбой калышы да мүмкүн да жанагындай болуп калат. Кеч ачып каласыңыз менен кеч токтотуп каласың машинанычы. Ошондой болуп калат, достор. Все, бардыңарга көңүл бөлгөнүңөр үчүн чоң рахмат. Лайктан баспаңыздар.